Ассаламу алейкум барыңыздарга, каналыма кош келиңиздер. Даамдуу тамактар каналында бүгүн эң эле оңой, жөнөкөй, даамдуу тамактардын бири. Эгер сиздер дагы мага окшоп коз карынды жакшы көрсөңүз, анда мен ойлойм бул рецепт дагы сизге жагат деп. Андыктан эгер кызык болуп жатса, видеонун аягына чейин көрүп, мен менен чогуу бирге болуңуздар. Орусча бул коз карындар вешенки деп аталат. Эгер кыргызча аталышын билсеңиз, биз менен сөзсүз түрдө комментарийге бөлүшүп койсоңуз абдан ыраазы болмокмун. Коз карындан мен 1 килограмм алдым. Жууп тазалап алабыз жана казанга куюп, дароо кайнап чыгыш үчүн кайнаган сууну куйдум. Отко коюп, эми 15-20 мүнөттөй кайнатып, коз карындарды алгач бышырып алабыз. Эгерде шартыңыз туура келсе, дал ушул тамакты эшикке, очокко, казанга бышырсаңыз аябагандай даамдуу болот. Бизге бала кезде апам дал ушундай жол менен бышырып берчү. Албетте, отко бышкан тамак өзгөчө даамдуу болот эмеспи? Андан кийинкиси эң эле жөнөкөй. Бизге бул жол менен 2 килограммдай картошка керек. Ошондой эле 1-2 даана пияз кошобуз. Пияз менен картошканы ичке кылып, узунунан туурап алабыз. Коз карындар дагы бышып калды. Өтө эзилип кетпеш керек. Анткени картошка менен биз дагы кууруп бышырабыз. Картошкага окшотуп, эми узунунан ичке кылып, коз карынды дагы туурайбыз. Эми казанга өсүмдүк майын куюп, май жакшылап ысыганда алгач пиязды кызарта кууруп алабыз. Андан кийин картошканы дагы салып, күчтүү отто болжол менен 10-15 мүнөттөй улам аралаштырып, картошканы дагы куурай беребиз. Картошкасы чала бышкан мезгилде коз карындарды кошобуз жана татымалдардан мен 1 аш кашыктай туз коштум. Өтө толтура эмес, аш кашык. Ошондой эле жарым чай кашыктай кара мурч жана 1 чай кашык кызыл таттуу калемпир. Ошондой эле өзүңүзгө жаккан башка дагы татымалдарды кошсоңуз болот. Бардыгын жакшылап аралаштырып, эми тамагыбыз толук бышканча отту бир аз азайтып, эгер керек болсо казандын капкагын деле жаап койсоңуз болот. Тамагыбызды толук бышырып алабыз. Аягында көк чөптөрдөн укропту кошуп, бардыгын жакшылап аралаштырып, тамагыбызды бере берсек болот. Ал эми бул коз карындар жөнүндө айта турган болсок, курамында Б группасындагы витаминдер болгондуктан этке дагы окшоп кетет курама боюнча. Жана ошондой эле башка дагы С, Е, Д2 витаминдери бар. Ал эми минералдардан болсо, йод, калий, кальций, темир аттуу минералдар 8% түзөт. Андыктан көбүрөөк жасап колдонуп туруңуздар. Кандагы холестеринди төмөндөтүп, давленияны бир калыпта кармап турууга жардам берет. Тамагыбыз аябай даамдуу болду. Сөзсүз түрдө сиздер дагы жасап көрүңүздөр. Ал эми видео жакса, пайдалуу болгон болсо, лайк басып, комментарий калтырып, каналыма катталганды унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө.